ар күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Оба, бүгүн да эфирдебиз. Ассаламу алейкум, Кыргызстан. Оболу бизди жараткан жана бизге ушул жашоону ыраа көргөн, өмүрүбүздүн ар бир көз ирмемине карабай бизди ырыскы менен камсыздаган жаратуучубузга мактоолор айтабыз. Андан соң бизди ушул жашоодо үйрөткөн биздин мугалимибиз, пайгамбарлардын мөөрү, устазыбыз, биздин жол башчыбыз, көсөмүбүз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар айтабыз. Андан соң бүгүнкү эфирди да түз эфирде 5-каналдын майданы менен чыгып атканыбызды кабарлайбыз. Анда бүгүн да кече биз убада кылгандай эки бир керемет инсанды чакырганбыз. Бул экөөсү да кыргыз элине таанымал, кыргыз эли үчүн, кыргыз элинин келечеги үчүн жан алып турушкан биздин азаматтарыбыздан. Анда тосуп алыңыздар, бизде коомдук ишмер Улук Кочкоров. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр, жакшы баары. Рамазан. Кудайга шүгүр, жакшы. Ошондой эле бүгүн бизде Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын Хазіреті муфтийдин дейбизби? Орун басары Жорогой устаз Шерғалиев. Салам алейкум устаз. Алейкум ассалам. Орозаңыз кабыл болсун. Болсун. Деги эле бүгүн ошол чакырыкты кабыл алып келгениңиздер үчүн мен сиздер үчүн Аллахтан дуа кылып тилейм, үй-бүлөңүздөргө тынчтык берсин, тилеген максаттарыңыздарды насип эткен болсун. Амин. Адаттагыдай эле сиздерге дагы саламдашуу үчүн эркин микрофон. Ким баштайт? Хажыге. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң алгач жараткан Алла субханаху ва таала чексиз мактоолор болсун. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Алланын жалгыздыгына, барлыгына, бирлигине ишенип пайгамбардын сүннөтү менен жашаган бардык момун мусулмандарга, ошонун ичинде биздин кыргызстандык мекендештерибизге Алла тааланын үзгүлтүксүз рахматы, мерими, хидаяты нуру, адал рызкысы боло берсин. Ушул берекелүү айда тутуп жаткан оразалар кабыл болсун. Айтканыңыз келсин. Хажыге. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман өр туугандар. Орозо айы барыңыздарга куттуу болсун. Айтканыңыз келсин. Бүгүн мен силер менен бир негизги тема деп мындай шарттуу гана белгилегенибизбен, адаттагыдай эле жалпы сөз ислам, дин, кубулуш, мусулманчылык, биздин кыргыз үммөтү, ушул жөнүндө сөз кылабыз. Но ортосунда мен бир өзөк теманы койгум келет бүгүн. Бүгүн мына ушул биздин каада салт, бизде дагы эле элде али ислам дини жойгонго үлгүрө элек каада салттар бар. Ошолар жөнүндө да бир учкай сүйлөшүп кетсек деген оюм бар. Ага да сөз кезеги келер, бирок ага чейин жалпы эле биздин абалыбыз жөнүндө. Бүгүн Кыргызстандагы дин жайылуусу кандай, устаз? Сиздин жеке баамдооңузда, анализиңизде быйылкы орозодон эмнени байкадыңыз? Эмнелер бизге шарапаттуу болду? Эмне кемчиликтерибиз бар? Орозо да ооп баратат. Жыйынтык чыгарсак болчудай бир көрүнүштөр болгондур. Ооба, быйылкы жыл деле орозо чындыгында айтсак бул өзгөчө болуп атат. Башка жылдарга салыштырмалуу айрыкча жаштардын жана көпчүлүк адамдардын орозо кармоосу дагы мындай жакшы билинип турат. Анткени таравих намаздардан сезсек болот. Күндүзгү жашоодо орозо кармагандарды көрүп атабыз. Мурда орозо кармабайт элем, азыр кармап атабыз деген көптөгөн бул исламды кармануу, ыймандуулук жагы алдына кетип атат. Чындыгында бул жайылып атат десек болот. Бул болсо дагы аябай жакшы. Эгер ыймандуулук тараган болсо, ар бир адам өзүнүн бул жашоодогу эмне үчүн жаралганын сезип билген болсо, анан мамлекетибизге кандай кызмат кыла алам деп болсо, бул болсо дагы мына орозо айында адамдын ички сезимин, мекенге болгон сезимин, ошондой эле Кудай менен болгон мамилесин, айлана чөйрө менен пайгамбарга болгон мамилесин чындыгында өзгөртө турган берекелүү Куттубай. Ошондуктан мен айтар элем, орозо аябай жакшы болуп атат. Экинчи жагынан кармагандар көбөйүп атат. Таравих намаздарында деле мурдага караганда өзгөрүүлөр бар. Бир көпчүлүгү ошол жаштар болуп атат. Эми негизгиси эле ошол жаштарга бир туура жакшы бакытты берип, туура динибизди түшүндүрүп, өзүбүздүн мазхабыбызда, өзүбүздүн акыйдада ошондой жакшы бир дагы көбүрөөк түшүндүрүү иштерди кылган болсок, бул эң жакшы бир нукка барчудай. Аллах разы болсун. Мустаз, бир кыстырма суроо, ушул суроону берип жооп алып берүүмдү бир өтүндү эле.
Таравих намаздарын 5 күндө бүтүп коюп атышат дейт. Кээ бир жерлерде 3 күндө бүткөндөр бар. Хатым кылып айтайын дегеним Куранды. Куранды өтө тез окуп коюп атат деген мындай бир суроолор бар да. Ошого муфтият кандай карайт? Муфтияттын бир Курандын окулуп бүтүү өлчөмүн бекиткен кагазы барбы же бир ушундай бир буйрук дейбизби, көрсөтмөсү барбы? Канча күндө хатым бүтүш керек? Жана кандай окулушу керек? Чындап эле кээ бир мечиттерде өтө тез окуганын көрөбүз. Ооба. Негизи биздин мазхаб боюнча таравих 20 рекет окуйбуз. Ал мисалы муфтияттан атайын ушундай таризде болсун деген эч бир көрсөтмө жок. Бул биздин өзүбүздүн мазхабтагы фык китептерде айтылган көрсөтмө менен кетип атат. Ал эми таравихни тез бүттү деген жерлерде булар хатымды гана бүтүп атат. Бирок хатым бүткөндөн кийин тарави бул улана берет. 29 Рамазанга чейин улана берет. Дагы экинчи бир баса белгилетип кете турган нерсе, Алла Таала Куранда айтат: "Вараттилил Кур'ана тартила" дейт. Мана сен Куранды мындай окулуктуу кылып, көп шашпастан окугун дейт. Мисалы көп эле тез сүйлөгөндөй окуп кеткен, бул да туура эмес болуп калат. Балки намаз дурус болушу мүмкүн, макру менен биргеликте деп, бирок Куранды ошол намаз окуп жаткан учурда, жөнөкөй учурда эле баягы аябай шатыратып, тез эле жана минутага сөз окугандай окуган болбойт бул. Ошол Курандын биз ошол аятына эгер карай турган болсок. Өлчөмү канча болуш керек? Өлчөмү азыркы мына биз сүйлөп жаткандан бир аз тезирээк болсо болот, андан тез болгонго болбойт. Аллах разы болсун. Ажыке эми саясий өңүт дейбизби? Коомдук өңүткө. Сиз үчүн өткөн жыл өтө мындай түшүмдүү дейбизби? Былтыркы Рамазандан ушул Рамазанга чейинки убакыт бир сиз үчүн бир белгилүү убакыт болду десек, президенттикке койдуңуз. Андан кийин сиз майдалда көрүнбөй калдыңыз. Бул эмне сабактарды алып келди сизге? Эмне өзгөрүүлөр болду жашооңузда? Эми негизи бир нерсени айтып коюшубуз керек. Жашоо бул чындыгында өтө кыска сыноо убакыт экен да. Мына былтыркы орозодон ушул орозого чейин күн кандай өткөнүнү мына балким бир күндөй, балким бир сааттай өттү десем мен жаңылышпайт болушум керек. Ушундай бир ылдамдыкта жашоо өтүп атат, убакыт өтүп атат десем болот. Ооба, сиз айткандай бир жылдын ичинде азыр мындай калчайып, артты карап көрсөк, көп мындай иштер болду, көп мындай жашообузда өзгөрүүлөр болду. Бирок ошондой болсо да аябай тез өттү десем болот. Өзүңүз белгилеп кеткендей, ушу өтө бир маанилүү саясий иш-чарага катыштык. Бул жерде дагы биз ушу Аллага шүгүр, биз эң оболу бул Алланын тагдыры деп билишибиз керек. Биздин катышканыбыз дагы, биздин жеңилгендигибиз дагы бардыгы мына Алла буйрган, Алланын назары түшкөн адам бүгүн падыша болду. Кудайга шүгүр, мына азыр ушул күндө жакшы иштерди алып келетет. Ал киши да 5 мал намазын окуп, биз буга шүгүр, чексиз шүгүр кылышыбыз керек. Жаңа айтып кеткен ошол жылдан жылга орозо кармоочулордун саны көбөйүп, таравихте биздин жаштардын көбөйүп аткандыгы албетте биринчи орунда ошо биздин аалымдардын, биздин устаздардын кылган эмгеги зор, бирок ошол эле учурда биздин падышачылык тараптан, биздин бийлик тараптан дагы ушуга жакшы шарт түзүлүп берилип атат десем болот. Себеби ошол эле алыс кетпей мына жакынкы кошуналарыбыздагы жагдайларды да көрдүк да. Маселен 2015-жылы орозо учурунда биз Кытайда болдук. Ошол жерде Кытайдагы мусулмандардын жагдайын көрдүк. Канчалык ошол жерде мажбурлап оозун ачтырган учурлар болуп аткандыгын көрүп, анан ошолорго бир кичине моралдык болсо да колдоо көрсөтүү максатында биз ошол жерде сапарда орозобузду бузбай кармоону туура чечип, ошо аягына чейин кармадык. 12 күн жүрдүк Кытайда, ошо 12 күн толук кармадык. Анан ушундай күнүмдүк жашоолор өтүп атат. Биз бул күндөргө албетте жаратканга чексиз шүгүрлөр кылышыбыз керек. Ушул күндөрдү насип кылганга. Эми бүгүнкү күндө адамбыз да. Өзүбүздүн ырыскыбызды издеп, ушу балдарды бир адал окат менен багайлы деп, ушундай бир иштер менен жүрөбүз. Коомдо болуп аткан ар кандай жагдайларга, ар кандай процесстерге өзүбүздүн пикирибизди билдирип, ошол колдон келишинче кандай болуш керек, ошол ойлорубузду айтып турабыз. Аллах разы болсун. Мен сизди жеңилди деп айтпайт элем. Сиз деле ушундай платформа менен баргансыз. Эми бул кишиге насип эткен экен.
сизден жоопкерчилик алынды деп. Буну тетирисинче биз жеңиш десек болот да өзү, туурабы? А негизи мен сиздин президенттик компанияңызда иштеп калдым. Азын олак кичине болсо да кадам шилтеген жерим болду. Мен сизден бир нерсени байкадым, ажеке. Мыногу марафондо сиз кандайдыр башка кандидаттардай алдым жуттум болгон жоксуз да. Мындай эмне десек, мындай тыгынча эле абалда, эми Аллахтын насып эткени болот да дегендей. Азыр биз бир тыным бар. Тынымдан кийин ушуга бир жооп берсеңиз, эмнеге ушундай болдуңуз сиз? Эмнеге башкаларды алдым жуттум болгон жоксуз? Эмнеге жөн эле мындай бир тынч абалда мелдешке деле аттангандай болгон жоксуз да? Бирок ошол учурда эл сизге ушундай ооп келип атты, сиз менен жолугушуп атты. Азыр бизде бир уртамга ылайык рекламалык тыным бар. Анан ушуга бир жооп алсак. Анда бир уртамга ылайык рекламалык тыным. Ассаламу алейкум, Кыргызстан, 5 канал, түз эфир, Мыктыбек Арыстанбек жана Орозодо 30 күн долбоору. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер, саясий ишмер Улукбек Кочкоров жана Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын Хазирети муфтийдин орун басары устаз Жоробай Шергазиев. Мен тыным алдында суроо бердим эле, ажеке. ооба. Эмнеге алдымы жуттуму жок шайлоого бардыңыз? Эмне сизди кармап турду? Эми эң биринчи жаңы айтып кеткендей, бардык Токтоолук, мына эми сөз таптым. Токтоолук менен жүргөнүңүздүн себеби? бардык нерсе Алланын буйругуна жараша болот да. Биз аны унутпашыбыз керек. Албетте инсандан аракет керек, бирок ошонун акыбети же болбосо натыйжасы бул сөзсүз түрдө Алладан деп билишибиз керек, жана бул тагдыр деп билишибиз керек да. Анан балким менин айлана чөйрөмө ушундай бир токтоолук менен мындай жулкунбай аракет кылгандай болгондур, бирок чын-чынына келгенде ички дүйнөбүз менен болгон аракетибиз менен биз бүт мүмкүнчүлүктү эле кылып аттык. Буга эмне түрткү болду? Мен ушул компанияга катышуума албетте Кыргызстанда болуп аткан ал акыбал. Ошол эле мына азыркы жаңы президент келип ачыктап аткан көп иштердин мен мурда ушуларды көрүп, билип, ичинен көрүп, ушу канчалык биздин саясий системабыз чириген, канчалык бүгүнкү күндө жемкорлук өнүккөн, канчалык бүгүнкү күндө жетим жесирдин, карапайымдын акысы, элдин акысы жээлип атканын мен муну көрүп келе жатам. Мына 21 жылдан бери мамлекеттик кызматтарда жүрөм. Анын ичинен 13 жыл улуттук коопсуздук кызматта ушул жагдайда иштедим дагы. Муну баарын билип, ушуга бир кандайдыр бир кайдыгерчилик жоктугунан ушуну бир жакшы нукка салайлы деп. Бул биринчиси, экинчиси анан мен ушул иштеп атып, акыркы элдерибиздин кыйналганынын бирден бир себебини дагы биздеги мынабы акча насыя саясаты туура эмес жүрүп аткандыкка дагы күбө болдум. Экономикалык саясат туура эмес жүрүп атканга мындай күбө болдум десем болот. Анан ушуну Курандан издеп, биз Курандан жоону таптык десек болот да. Биздин бардык нерселерибиз арамга аралашкандыктан биздин балким ал акыбалыбыз, кыйналганыбыз, элибиздин мына 1 миллиондон ашуун эмгекке жарактуу адамдарыбыз сыртта жүргөндүгү балким ушуга жараша деп өзүм ойлоп койдум. Балким ушундай эле. Өзү негизи ушундай эле. Себеби биз ушул Курандан карап көрсөк, Али Имранда 130 аятта келиптир, Ниса сүрөсүндө 161 аятта келиптир, Бакарада 275, 276, 278 аяттарда келиптир. Сүткорлуктун канчалык адам үчүн арам жана анын акыбети кандай болот? Сүткорлук менен жашаган жана сүткорлуктан канчалык биз алыс болушубуз керектиги жөнүндө бизге мындай ачык даана эскертүүлөр келген экен да. Анан ошондон улам биздин эсиңизде болсо, ошо сүткорлук арам деп экономикалык программабызды, платформабызды түзгөнбүз. Ошондон алып чыгып элди кичине ойготойлу дедик. Себеби сүткорлуктан бошонуп толук адал экономика жүргүзүүгө бүт мүмкүнчүлүк бар. Бүт мүмкүнчүлүк бар. Бизде мүмкүнчүлүк бар. Устаз, биздин элдин ушул адал арам маселесин аңдоосу кандай азыр? Ушуну мындай бир иликтеп көрө алабызбы, салыштырып көрө алабызбы? Чындыгында адал арам маселеси козголгонуна бизде аз эле болду.
Мен чындыгында ага чейин эч бир сезген эмес элем. Бирок мынабы адал индустриясын киргизебиз, халал сертификаттарын берели, адал тамак жейли деп. Себеби бизде шариятыбызда айтат да, арам тамак менен дуа да кабыл болбойт дейт. Мисалы намаздар дагы кабыл болбойт, арак ичкенде канча күн ушундай ибадат дагы кабыл болбойт деген жери бар. Андан кийин адамдын тарбиясына, анын кулк мүнөзүнө түздөн түз таасир бере турган нерсе. Ошондуктан Алла Таала Куранда арамды эки нерсе үчүн арам кылды дейт. Биринчиси бул адамдын ден соолугуна деле зыян экен. Экинчиси адамдын жан дүйнөсүнө зыян экен. Мына ошол эки нерсенин аркасынан арам. Бирок акыркы учурда чындыгында кээде супермаркеттерге киргенде мен байкап калып атам, соода кылганда адал сертификаты барбы экен деп издегендерди мындай жолуктуруп аттык да. Демек бизде бул жанданып атат. Кудай буйруса мындан да көбүрөөк жандансын. Азыркы учурда биздин диний башкармадагы министр экономикасынын астындагы адал индустриясын иш алып бараткан ошол сектор менен кызмат алып, азыркы күндө бир 10 ишканага кош сертификат берип атабыз. Бул дагы адал жагына. Андан кийин ошол адалды бул бир эле Кыргызстанда эмес, бул аламда бул азыркы учурда күч алып аткан, анан азыркы учурдун талабы болуп аткан, ошол нерсе керек экен деген талаптар деле байкалып атат. Бирок чындыгында эми араб мамлекеттерин карасак анча козголо элек. Бирок ошондой болсо да балки алардын өзүнүн дагы мыйзамдык бир ошону жөнгө салган мыйзамдары бар чыгар. Бирок кандай болгон күндө деле бизде Кудайга шүгүр жандануу бар. Ажык айткан сүткорлук маселесинде элибиз канчалык деңгээлде ошону түшүнөт? Бул сүткорлук маселени көп жакшы түшүнө бербейт. Анткени бул мисалы көпчүлүк адамдар менен сүйлөшүп калсаң, эмнегедир баары эле адамдар кредит алгандай сыяктангандай болуп калды да бизде. Ошондуктан пайгамбарыбыз хадисинде айтат: кайсы бир коомдо ошо сүткорлук көбөйсө, ал жерде жиндилик көбөйөт дейт. Мындайча айтканда, биз мына массалык маалымат каражаттардан көрүп аттык. Көлдө башка жакта кредит алат, аны төлөй албай калат, үйүн анан алдырып коет. Үйүн алдырган адам анан жинди болуп, анан чачын тылмалап ыйлап жатып калып атат. Бул дагы ушул пайгамбарыбыздын айткан бир сөздүн чындыгы. Ошондуктан бул жерде азыр ажык айтып кеткен Курандагы аяттарда ачык айтылган. Эч качан сүткорлукта береке болбойт деп келип атат ал жерде. Эч качан береке болбойт. Сүткорлукка кирген адам ошондон башы чыкпай калат. Ошондуктан бул нерсени дагы түшүндүрүү ишин көбүрөөк жүргүзүш керек болот. Биз диний башкармадан дагы жума хутбаларын атайын кошконбуз. Түшүндүрүү максатта ошол хутбада дагы элге ошо сүткорлук, анын зыянын, ар тараптуу зыяндарын түшүндүрүү үчүн биз жума хутбаларында да элге түшүндүрүш үчүн мындай кошконбуз да темасын. Мен ошо шайлоо кампаниясында жүргөндө бир кубулушту байкадым. Элде ошо кредиттен башка альтернативасы да жок экен да. Башка эмне кылабыз балдар дейт да. Тура ушундай турган берип атыр, башка эмне кылабыз? Бизнес кылышыбыз керек, муну кылышыбыз керек, муну кылышыбыз керек, акча жок. Дыйкандар өзгөчө. Каяктан дарыга акча жок, тракторго акча жок, урукка акча жок. Кредиттен башка эмне айла бар дейт. Эми бул нерсени айтып коюшубуз керек да. Ошол эле башка дин карманган адамдардын жазуусунда дагы ушу сүткорлук арамга чыкса дагы, бирок ушу сүткорлукту жөөттөр ойлоп чыгып, бизге мындай таңуулаган система, акча системасы деп айтсам болот да. Толук биздин программа менен эгерде таанышкан адамдар болсо, биз жол жобосуну көрсөтүп атабыз, кандай кылганда биз чыгып кетебиз деп. Мен бир статистиканы азыр да кайрылып атат адамдар. Мен бир статистиканы келтирип кетишим керек да. Мен ушул жогорку кеңеште акча кредиттик саясат, экономика, фискалдык саясат боюнча комитеттин төрага орун басары болуп иштедим. Ошол жерде мынабы насыя алуучулар менен 4-5 жыл аябай тыгыз иштештим да. Ошондо бир мындай статистикага мындай коомчулуктун көңүлүн бургум келет. 600 000 адам насыя алган. Ошол 600 000 адамдын эгерде мындай расмий органдардын мындай билдирүүлөрү боюнча 99% кайтарылып жакшы өнүгүп атабыз деген маалыматтарды берип келет. Бирок ошонун структурасын алып карап көргөн болсок, ошол 600 000ден 114 000 адам акыркы мал мүлкүнү тарттырып төлөгөн да кредитин. Үйүнөн ажырап калган,
мал мүлкүнөн ажырап калып тентип жүрөт. Россияда жүрөт, Бишкекте жүрөт, башка жакта үйдө качып жүрөт. Ушунчалык баягы 114 миң. 114 миң адам деген бул 114 миң үй бүлө. Бул чын айтканда улуттук бир мындай кандай десем бир трагедия деп кабыл алсак болот да. Ошондон улам биз мунаны алып чыгып, балким биз утпай калсак дагы ушул программаны колдоого алып, мамлекет бир туура саясат жүргүзөбү экенби, элибизге туура багыт береби экенби деген ниетти алып чыккан болчубуз. Ошондуктан мына азыр президентибиз жаңы бир иштерди баштап башкача иш жасайм деп атат. Ошондуктан ушул программаны эгерде алып калса, биз аябай кубанычта болот. Сунуш кылып көрдүңүзбү? Эми мен сөздүн ачыгы ушундай сунуштарды берейин деп бир топ мындай президенттин тегерегиндеги адамдарга, депутаттарга сунуш менен чыккам. Мени кабыл алса, биз ушул программабыз менен бөлүшсөк деп. Бул бир гана экономика жактагы программа болуп атат. Мындан сырткары саясий же болбосо мамлекеттик түзүлүш боюнча дагы өзүбүздүн көз караштарыбыз бар. Ошол эле административдик территориалдык реформалар боюнча, укук коргоо сот системасын реформа кылуу боюнча толук жакшы программаларыбыз бар да. Азыр мына жакшы сөздөр айтылып, бирок мындай ишке бат ашпай, мындай кичине созуктурулуп аткандыктан биз ошо өзүбүздүн сунуштар менен чыкканбыз. Балким ал команда билбей аткандыр эмне кылаарын. Билип турат жаман экен, бирок кантип ошону оңдогонго балким көзү жетпей атат. Биз ошого жардам берели деп сунуштарыбызды бергенбиз. Балким эми чакырып калар. Кудай буйрса. Мен да ишенем. Азыр мындай да, бардык эле нерсе дароо болуп кетпейт. Мен кээде мына социалдык желеден да угуп калам. Эчтеке болбой атат го. Эчтеке жүрбөй атат го. 25 жыл уурулар башкарган система Алтайда кантип жүрүп кетсин? Мен сизге тескери бир ушу сөздү айткым келет. Мухаммад Махаткир 92 жаштагы аксакал бүгүн кайтып келип, канча бир жылдан кийин 90-жылда кеткен саясаттан. Мына 28 жылдан кийин кайра келип, 5 күндө 50 миллиард доллар акчаны ошо жеп ичкендерди кустуруп ордуна салып койду. Премьер-министр баш болуп, бүт министрлерин 5 күндө камап, 140 олигархтар, ошо элдин акысынан, ошо мамлекеттик казынанын эсебинен байыгандарды 140 адамды бүгүнкү күндө ошо кустуруп, камакка алып, өз чарасына берип атат. Мындай кылса болот. Жок, эми мен талашам ажеке. Рамазан болбогон учурда талашам. Мен азыркы президенттин тарабында туруп талашам. Анткени бир эле аргументим, биз Малайзия эмеспиз. Биз кыргызбыз да. Муну да эске алыш керек. Бул кыран эл да, кыргыздын ар бири гений ажеке. Өнөкөй эл жок бизде. Ажеке, мен дагы мен каршы эмесмин. Азыр президентке каршы эмесмин. Мен кош колдоп атам жүргүзүп аткан саясатын. Бирок биз кыргызбыз деп кыргызчылыкка эч качан биз шылтабашыбыз керек да. Грузияда 93 баягы мыйзамдагы уурулар, вор в законе деп коет го. 93 вор в закон болгон. Саакашвили келгенде. Бирок азыр бир да вор закон жок да. Ошону бир Саакашвили өзү жасады да. Муну демек Грузия канчалык коррупцияланышкан, канчалык криминалдашкан мамлекет болгон. Азыр бүгүнкү күндө эң бир өнүккөн, бир жакшы өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин катарына киргизсек болот. Бирок мен азыр кылып аткан иштер азыр жаман эмес. Албетте. Башталышы Кудайга шүгүр. Мен ушуга да сүйүнүп атам да. Чындап айтсам, көчөдөн бир аз мындай өтүп атабыз. Эскортты жарым саат күтпөй. Бир караганда майда барат эле нерсе, бирок мен үчүн чоң нерсе экен. Албетте. Мен аябай сагынып турмун ушундай жашоону. Мындай бирөөгө кыжырым келбей, иштеп аткан турбайбы деп жашоону сагынып турмун да. Ошон үчүн эми албетте эффективдүүлүгүндө жакшы жылсак дагы жакшы. Мен ишенем, жылат деп. Ишенгим келет ажеке. Кудай буйрса. Кудай буйрса. Жана көрсөтүүнүн башында мен бир нерсени айтып өттүм эле. Ушу биздин каада салттарыбызга кайрылалы деп. Устаз, бул бизде азыр кайсы каада салттардын үстүндө дагы иштешибиз керек? Ошо сиздерге ушундай бир сигналдар келеби? Муну жоюш керек эле, муну нерсе дагы эле бизде токтобой атат деген. Бизде ушул негизи биздин каада салт үстүртөн караганда көпчүлүгү биздин динибизге ылайыктуу элеген да. Бирок кээ бирлери бар. Бирок көбүнчө бизге кайрылгандар бул ысырапкорчулук менен болуп атат.
мындай адам каза болгон жерде көп чыгым болуп кетип жатат. Экинчиси үйлөнүү той болгондо дагы кээде мындай аша чабып кеткендер болуп атат. Мына ушул көбүнчө ушул эки маселе боюнча кайрылышат. Биздин эми диний башкармада эле жана мен айтып өткөндөй мечиттерде жума хутбаларына ушу темаларды киргизгенбиз. Ысырапкорчулукту алдын алуу боюнча деп. Ал үчүн атайын бир хутбада даярдап койгонбуз. Мына ошол хутбаны имамдарга берип, мына ушул маселе ушул жума айтылсын. Мисалы Кыргызстан боюнча айтылат да, бул бир айтылганда баардык жума мечиттерде. Бул болсо дагы кичине бир таасирдүү болобу? Эми чындыгында калыптанып калган нерсени өзгөрүп бир күндө, эки күндө өзгөртүү кыйын. Бирок биздиге кабарлар да келип атат, кээ бир айылдардан, кээ бир райондордон, мисалы кыскарды деген. Мисалы жылкыны союп аткан жерден же бодо малды уйду союп аткан жерден 2 койго түшүп калдык. Эл ошого макул болуп калды деген дагы кабарлар келип атат. Ушулар эмнеден улам? Эмне таасир берди ушуларга? Мына ошолордун баарына эң негизгиси ошол бул көйгөй экен. Мисалы адамдын жашаган элде жашаган адамдын социалдык абалы ар кимиси ар кандай болот экен. Кээде акыркы малын сатып дагы, кредит алып дагы, аш берип, анан жылкы союп, анан тиги Россияга кетип калган учурлар да болот экен. Бул баягы эле эл эмне дейт? Бул баягы уят го. Эл эмне дейт? Ошол. Анан ошондо биз түшүндүрүүдө айтабыз. Биринчи биз бул жакта ысырапкорчу эмес шариаттын жолуна бир карап көрөлү. Бирок урп адаттан да чыгып кеткендей болбойлу деп, бирок колдон келишинче баягы жоюу эмес, кыскартуу гана жолуна барыш керек болот. Кыскаргандан кийин эл дагы өзү кайра дагы аны түшүнүп кала турган болот. Бирок дагы бир тилекке каршы, кээ бир жерлерде ушул нукка түшүп калган жерден дагы бир-эки бай баштай берип алат да. Мен сойбосом болбойт, анан эл эмне дейт деп, бул дагы ошондой болгон жерлер дагы бар. Бирок кандай болгон күндө деле биз мына ушул ысырапкорчулуктун кичине алдын алсак, мына Россияда канча жылдап байлап иштеп келет дагы бир той менен же бир башка нерсе менен баардыгын саптайып, чачып туруп, анан кайра дагы кетет да. Ошондуктан баягы сарамжалдуу болууну, бирок өз жолу менен иштетүүнү дагы бир үйрөнсөк, бул шариаттын талабы деле ошондой. Көп ысырап кылбагыла деген. Ажеке айтып аткан сүткорлук менен той өткөргөндөр да бар экен да, кредит алып той кылгандар. Мен ушул жерде бир эки сөз кошуп койгум келет. Мына дин башкармасынын жана жерлердеги имам молдолордун мына ысырапкорчулукту жоюуда орду эбегейсиз чоң десем болот да. Себеби бардык биздин үрп адаттар, ошол жакшылык жамандыктарыбыз сөзсүз түрдө диний кызматкерлердин катышуусунда өтөт. Ошол эле той болсо нике маселеси, ошол эле жерге узатуу, жерге берүү аземинде тажиясында тиги акыркы намазын окуу, мунун баардыгы ошондой жерлерге муфтият катуураак турса деген ойдомун да менчи. Бардык жерлердеги имам хатиптерге ушундай бир фатваны чыгарып, ошондой болгон жерлерге катуу эскерүү бергиле, биз катышпай коебуз дегенге чейин. Өзүңөр ошол маркумуңарды жерге берип алгыла дегенге чейин барсабы деп атам да. Себеби мен мына азыр жакшы айтылып кетти. Мен дагы элдин арасында болгондо катышып жүрөбүз. Биздин айылда токтоп калды эле, мынау азаматтын атасы өткөндө кайра бул башталып кетти 3 айдан кийин. Ал келип менин колумда бар. Атам жеп жүргөн, ичип жүргөн. Эмне үчүн мен атама бербешим керек деп, ушуну кайра нукка салып атат дейт да. Ошондой кичине бир мындай элди көзгө албагандарды, же дагы башкаларды, коомду, жалпы коомчулуктун бир токтолгон эрежелерине уруп ойнобогон адамдарга бир катуураак чарада көрүш керекпи дейм да. Чара дегеним никесин өзүң окуп ал балаңдын. Же болбосо ошол жаназасын өзүң окуп ал дегенге чейин барсакпы деген ойду айткым келет. Бирок чынын айтканда сиз туура айттыңыз. Бүгүнкү күндө атасы ооруп, бул жакта Бишкекте больницада жүрүп, анан бул жерден кайтыш болуп, алып барганга чейин бир бодо малды союп салып атпайбы? Андан сурабай туруп, кошуналар топтойт, мынадан алдык, баасы мынча болду деп бычып туруп союп коет. Сен кантип төлөйсүң? Эч бир мындай кызыктырбайт да. Анан ошондон улам кайра кредит алып төлөп, эми кредитти төлөш керек, себеби күн сайын насия берүүчү келип сени доолайт, башка кылат.
анан Россия кетип калып аткандар көп да. Эгерде биз жакшы нукка салабыз десек, бул жерде муфтияттагы мындай катуу бир позицияны алышыбыз керек. Мына мыйзам чыгаруучулар биз өз убагында катуу киришип, мыйзам менен чектелиби дегенбиз, бирок биз тилекке каршы светтик, демократиялык, укуктук мамлекет деп конституциябызга жазып алдык дагы, анан алар сразу чыкты. Бул адамдын укугу. Колунан келсе, мага десе бир үйүр жылкы сойсун деген немеге келип, баягы ар кандай экспертизаларды өтөт да. Ошондо конституциянын нормаларга шартына туура келбей калат экен деп туруп, мыйзамыбыз кайра жылбай калган да. Ошондон улам анан бул диний башкармалыктын орду өзгөчө болот го деген. Эми караңыз ажеке, реалдуулукка кайтайлы. Ошол жерде бир эрктүү молдо пайда болду. Бар өзүң жаназаңды окуп ал, мен муну биздин айтканды кылбадым, шариятка туура келбеген нерсени кылып атасың, мен окубайм жаназаны деди. Алар деген жөнөкөй балдар эмес да, өйдөрөккө чыгат да. Мына жерде бир молдоң бар экен, ушинтип атат, башка молдо жөнөтчү деп. Анан башка молдо келет да. Молдону жөнөтчүлөр кайра эле булар да. Булар катуу турган болсо. Мен ушуну айтам, мыйзам деңгээлинде да ушуну кыла албасак, адам эркиндиги деген нерсе менен. Муфтият муну кыла албайт го деп ойлойм. Менимче бул элдин өзүндө болсо керек механизм. Эл өзү эле. Ооба, чындыгында бизге ушундай абалдар, мен фатва бөлүмүндө турганда келгенде биз айтканбыз только шариаттын жолу менен. Имамдар дагы шариаттын жолу менен. Бизге чыкканда деле сага эч ким барбайт деп деле айткан күндөр болгон. Себеби бул шарияттан эч ким чыгып кете албайт. Бирок бул жерде дагы бир баса белгилей турган нерсе, биз түшүндүрүү ишти гана кыла беришибиз керек экен. Имамдар түшүндүрүп, биз баягы жоюп салабыз, анан токтотуп салабыз, кыйын экен. Бирок эми ошондой токтоп калсын, бирок ошону азайтуу үчүн түшүндүрүү гана иштерди кыла беришиге, бирок мунун таасири болуп атты. Бир айылга өзүм деле бардым. Өзүмдүн тайкелеримден болуп кетет. Ал айылда ошо жаназага барганда ал бодо мал союп салыптыр. Бирок айылдагы баягы баардык карыялар менен сүйлөшүп чечилген нерсе мал союлбаш керек экен. Анан имам айтты, жаназаңыз окулбайт таксыр деди. Мен муфтияттын өкүлү болсом дагы унчукпай ошол имам эмне десе ошол деп койдум. Имамдын айтканын кыласыңар. Анан эл малын касапканага жиберип ийди. Анан жаназасы окулду. Анан элдин колунда турган. Бул демек ал жерде кийин сурадым, бул кандай келдиңер десек, эл деди. Эл чогулуп сүйлөшүп туруп, ысырапчылыктын алдын алалы. Андан баягы көп кыйналгандар кыйналып калбасын элдер, жанагындай кредит алып, башка алып деп эл сүйлөшүп эле мына ошол бир тартипке түшүп алган да. Мен да бир ушундай мисал келтире алам. Ошо биз депутат болуп турганда, биз менен чогуу иштешкен депутаттардын бирөөбүз энеси кайтыш болуп айылга барганда, анан молдо ошол күнү келип айтты дейт. Бизде айылда ушундай тартип, бодо мал соймою жок. Билебиз, катышыңыз көп адам келет. Бирок Бишкекте эмне кылсаңыз ошо кылыңыз. Айылда мындайга жол берилбейт. Эгерде союлду деген болсо, анда айылдан бир киши келип катышпайт бул аземге дегенде токтолду дейт. Бирок анан ал киши кайра дагы башка жерден барып, баягы сыйлай турган адамдарын сыйлап алды. Ошондуктан мына эл катуу турса, молдекелерибиз катуу турса, бул сөзсүз түрдө иш жашат. Өзгөчө аксакалдарда да кеп бар да. Ооба. Айыл аксакалдарында мен быйыл атам узатпадымбы? Мына ошондо мен аксакалдардан сурадым. Эмне кылайын деп. Эмне кылайын? Кагазга жазып бердим. Мынча килограмм күрүч, мынча килограмм эт, мындай болду. Ата сен азыр союп коюп кетип каласың Бишкегиңе. Анан бери сага теңелем дегендер башталат. Дегендей тон менен түшүндүрүп коюшту. Болду. Айтканым, ушуга ыраазыбыз. Ушуга сөз болбойт. Деп өзүбүз да ыраазы болдук ошого. Негизи пайшамбалыгы андай-мындайларын кылбайсыңар деди, болду. Негизи ушул нерсеге имамга чындыгында эл жардамчы болсо жакшы болот да. Кээ бир жерлерде имамды деле укпайт. Айтат, айтып кала берет, анан тигилер билгенин кыла берет. Ошондой жерлер деле бар. Ошондон бул баягы эл чогулуп, анын ичинде аксакалдар биригип өзүнүн оюн айтып, данышмандыгын айткан жерде ушул нерселер бар. Калыстыгы десең да. Эми дагы бир салт жөнүндө муфтийдин орун басары келип атат, ажеке колдонуп алалы дегенде. Муну айт. Мага бүгүн эле борбордук мечиттен бир жигит ошо айт жөнүндө да сурап берсеңиз. Бул айтта дагы аябай төгүн чачын ысырап болушу мүмкүн. Жана өлүктөргө Куран окутуп, үй кыдырмай, ушул нерселер дагы эле болуп атат дегендей болду. Ушул көрүнүш барбы? Орду кандай ушун?
Негизи эми шарияттын көз карашын айта турган болсок, айт деген бул майрам. Бизде 2 айт бар. Бул Курбан айт, кийин мына Орозо айт. Орозо айтта 1 ай мисалы ошол Алла Тааланын буйругун аткарып, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү оңдойбуз деп, адал тамактан, ичимдиктен, адал жакындыктан алыс болуп, 1 айдан кийинки сүйүнүч бир майрам бул. Курбандык үчүн майрам. Орозо үчүн, орозо туттук да, сыйлыгы бул майрам. Ал бул майрамда биз бири-бирибизди зыярат кылып, ал акыбалыбызды сурап дегендей. Курбан айтта деле ошондой. Баягы курбанчылык кылынды, ажылар ажылыгын кылды, тиякта курбанды кылып атат, бул жакта да ошондун шааны менен курбанчылык кылып, кайрымдуулук иштер болуп атат. Бирок бизде үрп адатта ошондой бир калып талып калган, бул айылда азырга чейин эле бар. Бирок айылда мен ысырапкерчиликти көрбөдүм, өзүм бир катышып калдым. Бул ошол айда же ошого жакын кайсы үйдө же ошол жылы каза болгон болсо бир аксакал, ошол жерде аксакалдар намаздан чыгып барып, үйүнө барып, Куран окуп, бата кылып эле чыга беришет экен. Айттыгын берүү. Айтта зыярат кылуу деген ушундай бир жакшы нерсе калыптанып калган. Бул балки барып ошол үйдүн ал акыбалын суроо деп дагы эсептелинет. Ошол учурда айттык деле болот, ошол учурда өткөндөргө Куран окуп деле кайтуу болуп эсептелинет. Балки болуп аткандыр, бирок мен мисалы айтта көп ысырапкерчиликти көрө элекмин деп айтат элем. Мындай нерсени айтат да, мен да ошо макул болдум. Бул айтты көбүнчө биз жана өлүктөргө, көзөткөндөргө Куран окуп майрамы деп түшүнөт экенбиз. Эл депчи, муну ушу өткөндөргө жыт чыгаруу, өткөндөргө Куран окутуу деп түшүнөт экенбиз ушул айтты дейт. Бул түшүнүк бар чындап эле. Аны жок деп айта албайбыз. Керек болсо орозо кирип аткан учурда деле ошентип айтат. Биз кичине жыт чыгарышыбыз керек эле депчи, Арафа күнбү бул кандай депчи. Бул калыптанып калган бул үрп адат бизде бар. Бул жок эмес. Көпчүлүктө ушундай түшүнүк бар. Бирок кандай болбосун биз айта беришибиз керек. Айыт бул майрам. Адам көңүл ача турган, тирүүлөрдүн, адам көңүл ача турган, ынтымакты мындай биримдикти чыңдай турган. Эгер капалашкан болсок, ошол капалашканды жайып, кетирип, элдешип, жарашып дегендей ушундай бир жакшы бир маани маңызды жайылта турган майрам да. Аллах разы болсун. Ажыке, мен сизди көп сүйлөткүм келет да. Сиз менен баарлашканда мен чындап рахат алам. Биздин саясий майданда ислам духу менен сугарылып келген, исламдан чечим, саясий чечим чыгарып бере алган бирден бир саясатчылардын бири деп эсептейм сизди. Балким сиздин артыңыздан да өзүңүздүн бир саясий түшүнүү, исламдын саясий түшүнүү мектеби пайда болобу, кыймылы пайда болобу, Аллах жардам берсин сизге. Бүгүн чакырганыма келгениңиздерге мен чындап кубанычтамын. Ар бир кадамыңыздарга Аллах Таала жеңилдик берсин, соопторду берсин. Убактыбыз чектелүү экен эфирде, жашоодогудай эле. Эми ошентсе да коштошууга дейбизби, каалоо тилек айтууга бир эркин микрофон. Ажеке, сизден Алла разы болсун. Эл үчүн жакшы иштерди кылып келе жатасыз. Бүгүн бизди чакырып мүмкүнчүлүк бергениңизге дагы чексиз Алланын ыраазычылыгы болсун. Эми албетте мына мусулман бир туугандарыбыз бардыгыбыз ушу Алланын ыраазычылыгын издеп, орозо таң аткандан күн батканга чейин орозо кармап атабыз. Ушу орозо кармагандар 2 жолу сүйүнөт дейт. Кечиндеси ооз ачканда жана акыретте Алла Тааланын нурлуу жамалын көргөндө дейт да. Ар бир орозо кармаган мусулманга Алла Тааланын нурлуу жүзүнү көрүп сүйүнүштү насип эткен болсун. Амин, айтканыңыз келсин. Алла Таала Куранда адамды 2 максат үчүн жараткан дейт да. Биринчиси Алланын өзүн таанып, ошого сыйынуу. Бул аяттын аркасында сенин рызкың бар деген сөз. Андан коркпой эле кой. Сен Аллахыңды тааны деген. Экинчиси Алла Таала силерди жерден жаратты, бул дүйнөгө, бул жер жүзүн өнүктүрүп өстүрүү үчүн дейт. Адамдын эмес. Ушул биз мына алтындан кымбат болгон жерибизге ал дайым Алла Таала токчулукту, бейпилдикти, ынтымакты берген болсун. Амин, айтканыңыздар келсин. Эми бизде да белектер бар. Атай биздин ушу адал өнүктөштөрүбүз. Ушу келген конокторго саарлыкка, оозачарга берип коесуң деп суранышкан ушу аманатын силерге берели. Бул ратаны шириндиктери адал. Леско суулары устаз сиздерге жана ал-халал адал эт азыктары. Ажыке ушу үйгө ала барасыңар, ооз кийгизесиңер, өзүңөр да ооз кийесиңер. Анан мына жерде дагы бир 2 ичимдик бар. Бул мазза деген баткен өрүк шербети. Нак өрүк баткенден келген, эч нерсе кошулбайт, ушу кайнатылат. Мындан түшкөн каражатты жигиттер
жалаң кайрымдуулукка иштетет кирешесин. Ошондуктан муну да ооз тийип коесуңар. Келгениңиздерге рахмат. Ажыке, сизди мен саясий майдандан күтөм. Азыркы президент баштаган ишке жардам бересиз деп ишенем. Элдер туура түшүнүшү менен кичине чечмелеп коеюн. Өзүбүз ал кишиге колдоо көрсөтүп, жардамыбызды сизге окшоп бергибиз келип турган бул кубанычтуу нерсе. Өтө кубанычтабыз. Ажыке, сизге дагы ишиңизге ийгилик, үй бүлөңүзгө тынчтык каалайм. Дайым ушундай кажыбас кайрат менен элди дин маселесинде тейлеп, калыс тейлеп турганыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Урматтуу Кыргызстан, ушуну менен биздин көрсөтүүбүз бүгүн да өзүнүн ишин аяктайт. Бүгүн бизде конокто эки керемет инсан болду. Улук Кочкоров, коомдук ишмер жана устазыбыз Жорабай Шергазиев. Орозоңуздар кабыл болсун. Телеген максаттарыбызды Аллах Таала аткарсын, тоофук берсин. Жана эртең да Аллах Субханаху Таала насип этсе, сиздер менен 5-каналдын түз эфиринде кайрадан эки сонун адам менен жолугушабыз иншаллах. Анда саламу алейкум.